Сизди киного чакырганда кандай шарттарыңыз бар? Биринчи сунушталганда сценарийди бергилечи окуп чыгайын дейм. Харизмалуу болуш үчүн табияттан болуш керекпи же адам колдон жасаса да болобу? Табият бергенде адам кантип өзгөртө алат. Эми бул ботекс эмес да. Жакшы ырдачы экенсиз. Эмне болуп үнүңүздү бузуп алдыңыз? Сенин үнүң токтой эле экен деп, мен жок кыла берейинчи деп болбой койгом. Ал киши айткандай эми бир жумадан кийин да токтоп калдым. Комуз, аккордеон, домбура, пианино, Yamaha, ооз комуз, үйлөнмө комуз, балалайка ушунун баарын сиз ойной аласыз. Көпчүлүк биле бербеген акынчылык жагыңыз бар экен. Өзүңүз жазган ырлардан бир эки куплет окуп берсеңиз. Койду сойсо да касапчы сойсун дегендей, мен сүйгөн акындарыма калтырам муну. Ушунча аспап ойнойсуз. Акынчылыгыңыз бар, тамаша көйлөгүңүз жетет. Эмнеге тамадалыкка бет буруп көргөн жоксуз? Мен Москваны тамада болоюн деп окуган эмесмин. Меники театр, кино. Сиз жаңы үйлөнгөндө 9 жыл балалуу болуп турсуз. Биринчиден сабырдуулук, экинчиден жаштык, үчүнчүдөн ошол үйдөгү биздин көпөлөк уюшкан эмес да. Сиздин эң жакын досторуңуздун эң мыкты катташкандардын бири бул раматлык Элмирбек Иманалиев болгон экен. Анын бир кызынын атын да сиз коюп турсуз. Ассаламу алейкум достор. Биз кайрадан бүгүн эфирдебиз. Бүгүн бизде конокто Кыргыз элине белгилүү театр, кино актеру, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Илим Калмуратов агай келди. Кош келдиңиз агай. Рахмат, кош келипсиз. Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге биз биринчиден ыраазычылык билдиребиз. Жалпы эл менен бир учурашып алсаңыз болот, андан кийин суроолорго өтөлү. Арыбаңыздар, кутман кеч, бар болуңуздар. Бүгүн ушундай Кудай буйруп сиздер менен дагы бир жолу ушул эсендин интервьюсу аркылуу эл менен тыкыз, сиздер менен көрөрмандар, сүйөрмандар менен, театр, кино сүйүүчүлөр менен жолугушканга мүмкүнчүлүк болуп атат. Рахмат сиздерге. Эмне каалайбыз? Барыңыздарга аманчылык, ден соолук, тынччылык бар болгула. Алга Кыргыз. Агай, биз көпчүлүк конокторду интервьюга чакырганда бала чаңыз кандай өттү эле, канча бир туугансыз деп көп сурай бербейбиз негизи. Бирок ушу сиздин интервьюларыңызды карап чыксам, бир жакшы кенен айтып бергенди көп учурата алган жокмун. Ошон үчүн биз эң башынан баштасак. Бала чагыңыздан, үй бүлөңүздөн баштасак, бала кез кандай өттү, канча бир туугансыз, кенен айтсаңыз, актерлук деген кызыгуу качан башталды? Ушундан баштайлычы. Бул кызыктуу. Рахмат, жакшы мага жаккан суроолорду. Кенен айтсам болот экен. Биринчиден мен ата-энем мугалим болуп иштеди өмүр бою. Өзүм 8 бир тууганмын, 6 эркек, 2 кыз. Өзүмдүн ак канарыктан суагат демекчи, өзүмдүн чоң атам согушка чейин 37, 38, 39 жылдарга чейин филармонияда ырчы болуп, Калмурат Нурдөөлөт уулу деп чыкканда эл арасынан тандалып, Атай Огонбаевтар, Мусабаевтар менен чыккан чоң фольклордук кыргыз өнөрүнө чоң салым кошкон инсандардын бири. Анан муну деген талантты дагы эл, таптай талантты дагы эл өстүрөт деген бул чын. Себеп дегенде биз бала кезибизде эле Калмурат, чоң Калмураттын тукумдары, Калмураттын небереси аркы берки, Калмураттын барасы, Калмураттын кызы. Киши 39-жылы Сталин, Калининдердин астында Кыргызстан маданият күнүндө да барып катышып келген. Атай Огонбаевтар, Мусабаевтар. Анын өзүнүн обондору азыр архивде дагы бар. Согуштун ветераны болгон. Согуштан кийин келгенден кийин 39-40 жылга кеткенби? Согуштан келгенден кийин ден соолугуна байланыштуу иштебей калган. Ал эми мен 8 бир тууганмын. Атам 8 бир тууганын ичинен чабырлары болот, тыңдары болот. Мен ошол чабырына кирем да. Баягы ара төрөлгөн балдардын бири экенин, аны асырайт экен ата-эне. Анан сенин жаныңда ини карындаштарың, байкелериң, эжелериң ушугандай болот, кандай кичинекей. Азыркыга чейин бала кезимде кандай арк болсом азыр деле ошол да.
Анан ошентип жүргөн анан мен сүрөт искусствосуна аябай кызыкчу элем, адабият, тарыхка кызыкчу элем. Адабияттан апам, тарыхтан атам берет. Анан үйдө менин 8 бир тууганым тең жазмалык өнөргө, макал лакаптарга, чечендикке, ырчылыкка, ушундай эмелерге аябай байыр алган. Ар бири бири-биринен куудулданса, биз өзүбүзчө тууган отуруш болуп отурганда сырттан киши отуруп калса, өзүнчө эле бир чоң тамаша, чоң концерт, көркөм сөз, көркөм макалдардын арасында мен бир чоң концертке келип отургандай болдум деп. Кийинки жолу ошол күндү самай турган эмебиз бар, ошол Кудай куткарсын, ушунусу аябай жакшы. Бирибизге жугуша берет да. Мен ага чейин мектепте ошол окуп жүргөндө класста дагы менин кичине чабырраак экенин билип, классташ балдарым, кыздарым 2-2, азыркыга чейин 2 дейт. Илимбек деп эч ким айтпайт да. Илим деп да айтпайт. 2-2. Мунун баары ошондо эле жардам бериптир да, менин айлана чөйрөм жардам берген. Атам, апамдар, агаларым, эжелерим жардам берген. Ушул сүрөткө биринчи барам дедим. Үй шартына байланыштуу. Сүрөттү дагы аябай тартчу элем. Олтурган партада кыял кечиш окшойм да, мынтип эле колум шилтеп, оюн бияктаса мынтип эле тартып алчумун да. Оюп, ат жаныбарлар, биздин өзүбүздүн тоо койнунда жаткан кооздуктарда ушундай. Анан сүрөтчү болот экенмин, карандаш көтөргөнгө жарайт экенмин, жанагы өтөм менен деп аябай кызыгып жүрдүм да. Дарбазаларга арстан-барстандар ушундай тартып, мектепте дагы мугалимдер кээде автопортреттерди тартчу. Мен тартып калсам көрүп калыптыр да, физик мугалимдер өзүнүн немелерин оформление кылат, математиктер өзүнчө, историктер, тарыхчылар өзүнчө, анан кийин дөөлөмтүп өткөндө ошону мен тартып койсом эле ошол кээ бир кабинеттерге мындай эметкен маалдар болгон да. Сүрөтчүлүккө кетпей калдым, 8-класстан келмекмин бүтүп алып эле. Анан кийин баягы класстык аралык концерттер болуп калат. Анан уюштуруп, сен артисттин баласы, сен ырчын баласы деп эле эметкен, анан жоопкерчиликти алып алат экенсиң. 28 бала окудук, кыздар, балдар. Анан баягы биз көргөндө эле, телевизордон көргөндө эле мен тууратып сөздөрүн жазып, анан балдарга жаттатып, кыздарга жаттатып, анан кыздарыбыз да кыйын эле алар эме кылып концерт берип эле ушул өнөрчүлүк жака басым жасап эле жүрчүбүз. Анан комузду үйрөнүп алдым. Агаларым бир аз черчиле, атам да черчиле, апам да ардачылы. Улуу агамдан комуз үйрөндүм. Гармошка бар эле, гармошканы үйрөнүп алдым. Ушинтип эле жүрчүмүн. Ырчы болоюн деп келдим. Филармонияга алып келди атам. Эми ушундан болуп калар деп. Келсем комиссия кабыл алды, кебетем ыркыйып, боюм да кыска болчу, кийин эле өстүм. Ошондо Токтобек Асаналиев, Кенже Кубатова, Элмирбек Иманалиевдер биздин курста. Анан келип эмесем, мени жок, мунун үнү токтолду экен. Бул кичинекей турбайбы, 11-дү бүткөн бала кантип ушундай болсун деп анан. Ой, ырдаганым жаратышкан жок. Үнүм токтолду экен, ички экен да. Анан кийин Жаныбзак Молдобаев деген профессор, режиссер, педагог бар болчу. Раматтылык болуп калды. Ошол кишинин колдоосу менен. Себептен ал киши менден билиптир. Этюд аткарып көрчү, мүмкүн ушул тарапка жарап калар деп анан мага этюдтун ээсин түшүнбөй турган маалда мага актерский багытта ошону берди. Анан эчтекени түшүнбөй атып эле мен аны жасап бердим да, баягы өзүмдүн байоо, таза ишеним менен жасап берсем, мындан бир жарым жыл кое турсак киши болчудай, киши болбосо кайра айлыңа барат, коюн кайтартып же клубда иштетип коесуң деп тамашалат. Анан баары алышты ошо менен. Мен өттүм. Эми окушум керек. Актерлукка. Ооба. Разговорный жанр деп коет. Анда мен алып баруучулукка, куудулданып, тамсил аркы эркен айткан филармониянын студиясы. Анан элдер ырдап, комузун чердеп, Токтобек тиякта, Элмирбек тиякта төгүп, Мунарбек тиякта чопочорун үйрөп, Элмира Кайып кызы тиякта укмуш ырдайт, укмуш таланттар бар эле. Мен алардан айырмаланып, мен монолог жаттайм, тамсил жаттайм, ырларды жаттайм, тиги киши берген, агайыбыз берген тапшырманы аткарам. 2 кыз, 1 бала окуп калдык баса. Анан тигилер калды, мен ошондон нары эле мен 1 жылда кичине киши катарына кошулуп, боюм өсүп калды. Үнүм жонойду. Муруттар чыга баштады, анан бир красавчик пайда боло баштады. Анан тиги аксакал агайым 2 жыл окудум да. Эмне калгандасың дейт.
Актерский десем. Актерскийге тапшырасың. Эми сен багыт алдың, школа алдың деп. Аны ошондон 5 налево тапшырдым 94-жылы. Аны окуп жүрдүм. Мугалимдерден Ерманбек Токтогулов, Исабеков деген мыкты чоң союздун системасында калыптанып, бирок өтө мындай айтканда улуу, өтө тажрыйбалуу мугалимдер болчу да. Ошо кишилер берип эме кылып жүрдү. Аны 3-чү курсту бүтүп калдым. 3-чү курсту бүттүм. Аяктан да жаман болгон жок 5 налевода. Өтө активдүү, курстун алды. Азыр ошол курстан мен эле иштеп атам, актер болуп, калгандары жок башка тармактарда. Эме кылды, колдоо көрсөтүштү мага. Колдоо көрсөткөндө мен таң калам да ошондо. Мен 3-чү курсту бүткөндө таң калдым. Эмне мага президенттик стипендия, тияк бияк, анан 1-чи курстан старший улуу курстардын режиссерский факультетинде илим ойносо болот. Калгандарына болбойт эле, мага эле ойното берчи да. Тигилер актерскийди да колдонуш керек да. Анан мен ошондо эле бир апай, мен тияктан 2 жыл окуп келсем биякта, демек мен актер деген ушу оңой эле турбай, болуп калган турбайм деп берилип жүрчүмүн жан уруп. Анан таң калыштуусу, кайсы убакта адамды ошол кичине эме текеберчилик көтөрүп чыгат. Звезда. Анан жанагындай болуп жүрсө, мен эле кыйын экенмин дейсиң да. Анан 3-чү курсту бүттүм. 1 жыл калды, 1 жылдан кийин мен театрга барам. Анда деген билесиздер да. Союз жаңы тарагандан кийин ар кимиси өзүнүн арбайын согуп, айлык маселеси, жашоо маселеси аябай кыйын болуп турган кез. Анын үстүндө мен 8 бир тууган Раматыл апам дагы ошол жылдары рак менен ооруп калды. Рак менен ооруп, ай сайын, квартал сайын, чейлик сайын келип дарыланчу да. Мен 3-чү курс элем. Анан Улан Зайнидин уулу деген бала бар, азыр филармонияда адаби бөлүмүнүн башчысы. Ал экөөбүз жакшы болчубуз. Менден 2 жаш улуу. Ал менден ылдыйкы курста. Ошол бала бир күн эле айтып калды. Илим Москвадан келип, набирай дедик. Шепкин атындагы жогорку театралдык окуу жайына жүрүп тапшырабыз. Каяктан тапшырмак элек. Жок, тапшырабыз, бас кеттик деп калды. Анан мен корктум, аркамды карасам, чын эле жанагы агайлардын жана сүрөп коштогондору мага ашыкча болуп кеткенби, аркамды карасам 3 жыл кантип өтүп кеткенин билбейм дагы, эми театрга мен кандай барам деп коркуу сезимдер пайда болду чындыгында. Андан кийин эгер тияка тапшырсам, өтпөй калсам, анда шагым сынып, анда 3 жыл жөн эшек такалаган болуп калам деп андан корком. Анан ошол Аман Жапаров деген агайыбыз да бар эле, ошол киши дагы бала сен тапшыр деди. Анан Улан Зайнидин уулу экөөбүз бардык, тапшырып өтүп кеттик, Кудай жолуп. Анан кийин 3-чү бөлүгүм ошол Москвадан башталды. Аякта бүтүп келген курстагы өзүмдүн жолдошторум азыр чоң даражаларга жетип, Жеңишбек Жумакадыр, Тата Улан, Улан Байылиев, эсенги боюнча азыр 5 мыкты режиссер болсо ошонун бири Улан Байылиев. Жакында Кыргыз-Драмга келип спектакль койгон да, азыр Астанада койгон. Азиз Мурадиллаев, Нурдолот Копоев, Жолдошбек Жанжигит. Мунун баары, эмнеге айтып келатам? Сиздин башында эмне себептен кантип башталды дегеним, ошол түрткүлүк менен бирөөнүн, буга да бирөөлөр себепкер болот. Кушту дагы таптап мактаса куш учат экен. Атты сыйлап тулпарды таптаса туягы талбай чуркайт экен деген сыяктуу. Ошол сыяктуу мунун баары чөйрөнүн колдоосу менен адам баласы ийгиликке, бир өзүнүн сүйгөн кесибин аркалайт окшойт деп калдым. Меники бирден бир ошол баягы аккан арыктан суу агат деген сыяктуу, ошол чоң атамдын, чоң апам бийчи болгон экен, ошолордун шарданы, анан үй-бүлөнүн жардамы дегендей. Анан өзүмдүн кызыгуум албетте. Башка мындай айтканда, бияка бул багытка кирген адам гуманитардык, тияк бияк багыттарды коркуп калат, колунан да келбейт болуш керек көпчүлүктөрдүкү. Биздики ошол чыгармачылыктын бир өзүн бул дайра сыяктуу, деңиз сыяктуу да тармагы көп. Актерский гана эмес, актерлук бөлүк гана эмес,
театр, кино гана эмес, башка турмушта дагы бир чыгармачылык эмелер менен, чыгармачылык менен мындай көз жүгүртүп, ишти алып, турмушумду да түзөп алып кетүү дагы чыгармачылык болуп калат экен да. Ошол сүрөтчүдөн ырчылыгымды айттым, болбой калды, анан актерлук буйруптур. Кыргызстанда биринчи 2 жыл, анан 3 жыл, 5 жыл болду. Москвада 4 жыл. 4 жыл, жалпы 9 жыл. Москвадан, Россиядан бүтүп келгенден кийин Учур театры түзүлдү. Ушундан улазак. Учур театры кантип түзүлдү, канча адамдан, канча жыл болду? Ошондон бери ошол театрда сиз келе жатасыз. Ушул театр боюнча бир кеп салсаңыз. Бизден Москвага тапшырып эме алган, биздин туңгуч президенттин көргөзгөн көмөгү да. 21-кылымдын кадрлары деп, бул театр, искусство тармагынан тышкары, военный тармактары, ушундай башка тармактардан атайын тияк менен сүйлөшүү, Орусиянын мамлекеттин жетекчилери менен сүйлөшүүнүн негизинде ушундай орундарды берген. Алар өздөрү Орусия мамлекети бизди камсыздандырып, тамак аш тияк бияк кылып ушул программада илинип калган, ушул 20 актер болуп калды, актер актрисалар. Ошого илинип калыптырбыз да. Анан кийин 2001-жылы бүтүп келгенден кийин анда Улуттук телерадио корпорациясынын директору Молдосейит Мамбетахунов болгон ал учурда. Анан бул Учур театрын түптөйбүз деген, ошол мурдакы бизден мурда бүтүп кеткен Луначарский атындагы театралдык институтту бүтүрүп кеткен мурдакы актерлор азыр директор ошол чыгармачылык топту жетектөө багытында иштеп жүрөт. Орозбек Айдаров жана Шаршенбек Шейшенов ушулар чогулуп УТРКнын директору менен сүйлөшүп, мамлекет тарабынан байланыш түзүп туруп, анан 2001-жылы Москванын бүтүрүүчүлөрүнөн турган 20 баладан турган Учур жаштар телетеатры деп ачты. Ошондо СНГ боюнча биринчи кезекте бизге жаңылык киргизилди да. Ошондо бизде аябай жакшы болду, себептен биз Учур театрын ачкандан баштап эле КТРге карадык. Бүт ала турган айлыгыбыз ошоктон болду. Биз театрдан тышкары кечки жомок көрүп калдыңар да. Котормо студиялары, радио берүүлөр, таңкы тамашалар, ушулардын баарын биз алып жүрүп отурдук. Баш аягы бир 10 жылдан ашык алдык. Тилекке каршы телетеатрдын келечеги азыраак болуп калды. Маркум жана биздин саясатчы ошол убакта кийин Эшимканов, Мелис Эшимканов биздин УТРКга директор болуп келгенде, анан министерствого которуп биздин тагдырыбызга балда чабылды десек болот. Ошондон бери азыр биз мындай карап иштеп келатабыз. Биздин Учур театрынын иштегенине быйыл 25 жыл болот да. Учур театрды мактап атат дешпесин, бирок Учур театр эл аралык деңгээлде көзү көрүнгөн театр. Учур театр дегенде Орто Азия бүт тааныйт, актерлорунан бери тааныйт. СНГ боюнча буга чейин тарых бутактарына, тарых барактарына илинбеген фестивалдарга барган театр. Ийгиликтерди багынтырган театр. Чехов спектаклине биринчилерден болуп жол ачкан театр Учур театр. Учур театр эл аралык театралдык фестивалдарда жогорку байкелерди алып келген театр. Казань, Башкыр, Турциянын көптөгөн шаарларында, Москвага 2 жолу барып келишти. Республикалык театралдык фестивалдарда орунсуз калбайбыз. Быйылкы жылдын жыйынтыгы менен биз деген республикалык театралдык фестивалда гран-прини алдык. Анан кийин международный театралдык фестивалда гран-прини алдык. Бул эмнени айтат? Бул ошол коллективдин ынтымагы, бири-бирин эң негизги ынтымакта, анан эмгеги, жараткан эмгектери алдагы эмгек менен келет да, жөн эле келе бербейт, Кудай жөн эле бере бербейт. Көрөт эмгегин, алардын тарткан азабын, ыйын, күлгүсүн баарын сезип туруп жардам берет. Тилекке каршы азыркы убакта бизде 10 жылга чукулдап калды, сахнабыз жок, театрыбыз жок дегенбиз.
Биз ар кайсы жакта арендовать этип суранып, ой сен бүгүн театрыңды бизге берип тур залды. Ой деп ар кайсы жерге барып иштеп жүрөбүз. Бирок канчалык эмгектенсең ошончолук эмгек кайтат экен, акыбети. Үзүрүн көрүп атабыз. Эми Кудайым буйрса бир имиш-имиштерди угуп атабыз. Быйылкы жылдын эсебинен Учур мамлекеттик жаштар театрына бир өзүнчө чатыр түндүк болот дегендей ошону тилеп коюп отурабыз. Бизде ошол мыкты актер, актрисалардын составынан түзүлгөн заслуженныйлар бар, почетный грамоталарга, эл аралык театралдык фестивалдарда жеңүүчүлөрдүн, Артурдо театралдык фестивалда Иргү, Советбек Жумадылов, тиги көптөгөн улуу биздин театр киносун түзүп кеткен корифейлердин атынан наамдар бар да, ошолорго татыктуу мыкты актер, актрисалар бар. Ошонун негизинде Кудайым буйрса ынтымактын жыйынтыгы менен жакшы ийгиликтер жаратып келатат. Азыр Учур театрында канча актриса, канча актер бар? Башында 20 адам башталды, азыр канча? Менимче 18-19 ушундай. Сиз 2019 жылы берген интервьюңузду мен көрүп отуруп, ошол кезде, ошол интервьюда сиз айтып турсуз, 2019 жылы менин айлыгым 5300 сомго жетти дедиңиз. Учур театрына биз жаңы киргенде 700 сом менен баштадык. 700. 2025 жылдын аягы, азыр айлыгыңыздар канчага жетти? Ооба, биз ошо 750 менен баштадык эле, 700 менен. Анан кийин көтөрүлүп, мен 20 жылга эптеп жеткенде ошол 5000 бирдеме 6000ге чейин барды да. Азыр болсо баягы 21 000 алам да. Ушул жерден бизге бир кызык суроо пайда болот да. Мисалы, театрда жүрөсүздөр, андан сырткары коммерческий кинолорго көп чакырат. Ушул сиздер кинолорго катышкан убактарда театрдагы жумуш кантет, кандай кылып убакыт табасыздар эки тарапка? Театр менен кинонун өзгөчөлүктөрү. Бизде мындай да, актерлор болгондон кийин, мисалы үчүн бир режиссер келет да, келгенде ал деген өзүнүн персонажына ылайыктап карайт да, актерлорду тандайт. Эгер мисалы үчүн ошол жаштар боло турган болсо 30, мисалы үчүн 25 болот, ал жака мен илине албайм да. Эгер менин возрастымда бир ылайыкташтырган кейипкер болсо, анда мен сөзсүз түрдө тиякта болушум керек. Ар кандай шарттарды каралат. Бул деген театрдын бир эмеси, орусча айтмакчы, иш ненормированный да. Биз деген 10-до жумуш, 9-тан же 8-тен жумуш баштадың, 6-да бүтсүн деген жок. Биз кирдикпи, үйдү унутабыз, гастроль, элдер майрам убактыларда мына азыр башталат. Эс алып атса, бизде эс алуу жок да бизде. Биздики деген анын менен дагы эсептешип, мынча күн иштеп койдук, майрам убагында иштеп койдук, келе бизге акча деген бизде да жок да. Биз деген бул театрда негизи берилген адам. Бияктан байым деген, ушундай кылам деген адам иштебейт. Биякта сүйгөндөр иштейт. Сүйүп кесибинде сүйүп, ошол жараткан чыгармасында элдин алкоосуна алынганына сүйүнөт, гүл алганына сүйүнөт, жылуу сөз айтканына сүйүнөт, эл таанып сыйлаганына сүйүнөт. Ушундай эмеси бар да. Мындай жерлерде биз деген ооба шартын түшүнөт. Проектте илине турган болсоң, сөзсүз түрдө иштешиң керек. Жумуштан тышкары оокатыңды кыласың башка жумуштарыңды. Болбосо жок, мындай тигиндей деген болбойт. Киного сунуш түшкөндө шартыңыздарды айтасыздар, театрда ушул убактарда барышым керек, андан сырткары туура келсе, биз убакыт бөлө алабыз деген болот сөзсүз. Ооба, сөзсүз. Эгер такыр эле мындай мисалы үчүн айлап болуп кете турган болсо, анда без содержания жасасын. Эмгек акын төлөп бербей, жумуштан. Жалпы ушул кезге чейин канча киного катыштыңыз? Ушу менен кошумча суроо, киного тартылам деп канча мамлекетке бардыңыз? Жалпы канча мамлекетти араладыңыз? Мен кином деле көп деле эмес болуш керек. Меники ашып келсе майда чүйдөсү менен бир 20дай болот. Көбүнчө меники Госкино тандааганга туура келет. Чыгармадын тандааганга туура келет. Эгер сунуштаган эле тартыла берсең, анда 100төн ебе кашмак дегендей.
Франция, Германия, Кыргызстан биргелешкен Тенгри деген көркөм тасма 2007-жылы француздар менен немистер менен Германияда тартылды, Кыргызстанда тартылды, Парижде тартылды дегендей. Кары Голландия элинен келген бир Курай деген тасма болду. Ошондо дагы бир кейипкерди ойноп анда тартылды. Азия чөлкөмүндө Бусан кино академиясы бар. Мындан 1 жыл мурун ошол жака да чакырып алып, биздин ошондо миграция темасы боюнча короткий метрге художественный көркөм тасмага тартылып келди. Андан тышкары Казакстанда тартылып атам. 1 жыл мурда бир проектте катышып, казак актерлор менен катышып тартылып келдим эле. Кудай буйрса, учу кур эмес, жакын арада кетип аткан. Жакшы бул опыт алуу аябай сонун. Дагы Мосфильмде дагы кичине эме болду. Үзүндүлөрдөн. Буйрса аларда да болот болуш керек. Азырынча ушул эле. Анан атамекендик кино тасмалар. Сизди киного чакырганда кандай шарттарыңыз бар? Эмнелерине карайсыз? Сөзсүз мен ушуларга карайм, андан сырткары Принциптер тарткан кандай принциптер бар? Кино тарткан продюсерлерге эң негизги шартыңыз эмне? Биринчи, биз товарды дүкөндөн бирдеме алганда бирөөнүн айтканы боюнча кийбейбиз да, биз өзүбүз тандайбыз да. Себеп дегенде, ошол сыяктуу тамакты деле ошондой тандайбыз. Ошого байланыштуу менин принцибим биринчи сунушталганда сценарийди бергилечи окуп чыгайын дейм. Сценарийди окуйм. Жаккан материал шак эле жагат. Адамдын өзүнүн тандоосу табиттери болот. Анан эгер жакпай кала турган болсо, жок жакпай калды деп айтыш болбойт сөзсүз түрдө. Бир өзүнүн ход эмелерим бар. Мындай. Бир өзүмдүн ошо айттым эле деген сыяктуу. Айла жок ушундай кылууга туура келет. Сценарий жагып кала турган болсо, идея жагып кала турган болсо, анда биринчи кезекке идея турат да, акча эмес. Андай шансты кой бербеш керек. Анан кийин албетте өзүңдү баалап эмесин сунуштайсың. Эгер сен өзүңдү иш жылытаарлык ушундай профессионалдар болот кээ бирөө. Так, да, себепкенде ишти көрүп атса, актерский работаларын, башка тасмаларын көрүп аткандан, бул иши мага стоит дейт дагы. Сен оюңда гана сунуштаса, сон. Бул деген сый. Биринчи кол алышуу. Ошондо эч кандай режиссер, продюсер, актердун ортосунда эч кандай барьер, мындай тоскоолдуктар болбойт. Ачылып, мындай жүрөгүңдү ачып, мындай чогуу иштейсиң дегеним. Кээде да болот, ошол болбогон немелер менен эсептешкен да болот. Ага лучше не стоит дегендей. Биринчи сценарийге карайм, идеясына карайм. Эгер мындай орто заар, мындай тигиндей болсо, анда мен акчасына карайм. Анда акчасын көтөрөм. Идеясы жагып калды, аны кой бербеш керек. Анда тиги акчасы кичине күтө турат да. Көтөрбөйсүң деген. Бирок кинонун эмгеги баардык кандай проект болбосун, ал деген жөн эле мен моундайм, мога татыктуу эмес. Анын өзүнүн эмеси бар. Материалды окуганда кандай кыйынчылыктар бар экенин көрөсүң. Кышында тартат экенмин, суудан агат экенмин, терде мындай. Мунун кинонун өзүнгө ыйгарылган кейипкердин кандай тарта турган азабын сен көрөсүң да, окуганда атаңыр тетеген жайдагатты тетинче жайлата минип жүрөт экенсиң. Ой, терен секирет экенмин, сууга түшөт экенмин. Анын баары, анан могу жерде күчтүү монолог экен, образ күчтүү экен. Буга канча энергия кетет. Актер оюнчук эмес. Актерго мисалы үчүн психологический драма бере турган болсо, анда сөзсүз түрдө ушунчалык чоң психологический чоң кыргызча айтмакчы жүктөр болот. Оор жүктөр болот. Аны жөн эле туруп эле ойной бербейсиң. Ошого карайсың да, могу жерден бир топ мен тер кетирет экенмин, нерв кетирет экенмин.
Моерден көп кыйналат экенмин. Аны ойлойт экенмин жаттагандан мыра ойнордон мурда ойлойт экенмин. Аны иштешим керек. Бияк мен иштешим керек. Ал жөнүнө чыкпайт да. Жөнүн айта берсе андай эмне кереги бар? Окуу 5 жыл, 4 жыл. Анда көчөдөн алып келип тарта берсин. Кеп ошол профессионал менен профессионал эместин айырмасы ушул. Ошого байланыштуу мен ошондой чечем да. Эгер мага эме түшүп калса, сунуштар түшүп калса, биринчи сценарий, идея жактуу, объем работ, иштин канча кыйынчылыктары бар. Ошону карайсың, анан кийин моундай деп ойлоп атам, моунча дейсиң. Мен мисалы жакында кино тартам. Мен сизге кайрылдым, сиз мени тааныбайсыз. Бирок менин кылган иштеримди көрдүңүз, сценарийимди окудуңуз, сизге жакты тартылгыңыз келет, болот тартылса. Канча сурайсыз менден? Күнүнө канча, же бир проектти бүткөнчө канча, же айына канча? Кантип билебиз сиз орточо бааңыз? Жок, антип айта албайм да. Мен биринчи мен товар алганда эле баасы канчага турат экен. Мен алдым да, деп туруп анан кийин эме кылам да. Азыр мен биринчи Күнүнө минимальный $100 деген бар. Жок. $100 азыр жок да, $100. Меники минимальный 300 деп койсок болот да. $300 бир күнгө. Аны көтөр алса мен ошол ишимди жана айтып атпаймынбы? Жанагы берилген сценарийдин, анан образдын, кейипкердин, анан аякта кылына турган ишти карап туруп баалайсың. Мынтип туруп, бирок мынтип келип туруп, күнүнө 300-төн. Бул сиздин $300 дегениңиз эң жөнөкөй, оңой дегендерден күнүгө. Түшүнүктүү. Сизде азыр харизма бар, мисалы. Биз баарыбыз ошентип сезебиз. Сиз таланттуу деп биз эсептейбиз. Рахмат. Эми таланттуу болуш үчүн, харизмалуу болуш үчүн табияттан болуш керекпи же адам колдон жасаса да болобу, мээнет күчтүү болсо? Аны деген жок, аны деген табият, Кудай Таалам берген эле табияттан да. Адамдын табият бергенде адам кантип өскөртө алат. Эми бул ботекс эмес да. Харизма менен кошо адамдын внутренний харизмасы болот. Ички харизма менен сырткы экөө окшош, анан көз аркылуу. Эгер мен ушул харизма мененчи мага мындай сытый көздү чаптап койсунчу, инвалид болуп калам мен. Көз да. Мен өзүм кейпиме турган ушул чакчайган, чакчайып, жылжыйып турган көзүм да. Адамдын жан дүйнөсү, адамдын табияты, табити көз аркылуу. Кинодо, камерада көз менен камера сүйлөшөт. Ошон үчүн айтат да, камераны карап аткан операторлордун күчтүүлүгү ошо дубль жасап аткан ошол фальшивит. Жөн эле сөздү айтып атат. Жок, сөздү айтпай туруп көз айтсын. Көз эмнени айта турганыңды, анан сөз кетсе, сөздү колдонбой деле болот. Түшүнүп атасызбы? Харизманы ата-энеңдин тилегинен, жараткандын жалгаганынан харизманы. Жок жерден жазаш өтө кыйын. Нар жактан бери. Ошондой болуш керек, мен ошондой эле ойлойм. Болбосо мен эч жагы мен жасап берчи кичине семиртпейт элем, башканы деле ойнойм деп. Ушундай да. Актерлуктун бир-экиден мисалын айтсаңыз, бунун эң оор жери, анан жакшы жеринен. Актерлуктун оор жери бул түйшүк эле. Анын ичине уйкудан калуу кирет. Түйшүктө баары бар да. Баары бар. Үйүңдү унутасың, гастролдоп жүрөсүң сэлсап болуп. Ким кандай ысык суукта жүрөсүң, кандай болот. Бул деген актердун биз миссиясы деп коебуз, кызматын эл билбейт да. Атайраңда алымды мына Калмурат 3 минут ишкен, жүрүп алып муңку турбайт да. Жок, анын азабы бар алдындарым. Бул деген күндө эле майтокоштун үстүндө жүрүп, актердун жоопкерчилиги чоң алдында. Азабы ошол үй бүлөң каралбай калат. Мына келинчегим актриса да, Гүлжамал Мамытбекова. Кээде экөөбүз тең кылганда эки баламды каралбай калат. Бир күнү апабыз кетип калса, үйдө 3 эркек болуп калабыз. Үчөөбүздү караганга киши болбой калат. Ушундай да. Ар кандай болот.
кээ бирөөнүн туугандары түшүнбөйт. Жамандык, жакшылык деген бар, тояш деген бар. Ошолордо барбай калсаң, ошону ар бирине түшүндүрүп отуруш дагы кызык да. Ушунун баарына эл оозуна калбайлы, эл эмне дейт, журттан калбайды, кайындан калбайлы деп ошол алакалардын баарын алып жүрүш. Бул өзүнчө түйшүк, чоң түйшүк. Бул бир гана актерлор эмес. Искусство тармагында композитордон баштап, сүрөткөр, сүрөтчү, декоратор, музыкант, бүт баары, бийчилер, инструменталисттер, пианисттер, булар түйшүк да. Эгер чыныгы профессионал болом десе, сөз түрдө түйшүк тартып аны жеңиш керек, бирок жеңилбейт. Алар үчүн түйшүк түгөнбөйт болуш керек да. Мен баарын кылып койдум, түйшүк жок мен үчүн десе, ал демек чыгармачылыгы бүткөн ошол. бүткөн жок. Чет өлкөдө тартылган Кыргызстанда кинолордон эмес, бир чет жака чыгып тартылган проектлерден бир окуя сизге сунуш түшкөндөн баштап кино жыйынтыктаганга чейин кызыктуу жерлерин бир кыскача бир окуя айтсаңыз. Жанагы Франция, Германия, Кыргызстан болуп 3 мамлекеттин алкагында бир түндүктө биригип фильм тарткан Тенгри деген. Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынын мотивинде Жамиле. Мотиви ошол эле да. Анан кийин деле сурап калдым. Бул эте Чыңгыз Айтматов мындай теңдер окшоштуу бар. Нет, мы сами өзүбүз жаздык дейт. Адам бирок мотиви менен кетти. Ушул киного мени тандаганда 4 жыл тандашкан. Биринчи кыргыз фильмине келди, актерлорду тандап атат, тиги ролго, бул ролго. Мени тандап атыптыр. Мен барайын деп мен эл катары бардым. Барсам бүт эле кыргыздын театрда бири-бири таанан актерлордун, башка дубандардан келген актерлор. Чекесинен неме тататанын ошондо главный башкы каарман экен да. Башкы каарманына тияка танылды. Болушунча көрсөт иш кылса. Анан Кыргызстандан менче аттарын атабай эле коеюн, 3-4 актерди тандады. Анын ичинен мен бар. Бир эле ролго 4. Башкы ролго 4-өн тандады. Бирөө толук, бирөө бою узун толук. Мен мындай собирательно чогултуп келгенде бир образ чыкчудай негизичи. Бирөө арык, бирөө толук, бирөө узундай да. Харизмалары, өңү түзүү келбети башка. Анан ошойдон кетишти. Анан кийин эле жок. Анан 1 жылдан кийин кайра француздар келди. Тартат экен десе, кайра пробасы жүргүздү. Анда мен калдым, ошо жана 4-өдөн бирөө 2 ыргыды. Экөөбүз калдык. Эмгейбиз? Анан жоголуп кетти, анан кийин калп айтпайын ушул анан такырла, булар тартпай калды деген анан дагы келди. Ошол 4-жылдар окшойт. Келсем, экинчи режиссер келди, Лоран деген. Лоран өзү улуты итальянец, бирок Францияда, Парижде турган. Лоран ошол жерден таанышып алды. Ушундай келиптир, экинчи режиссер келиптир, чакырып атат деди. Альбин экөөбүз болчубуз анда. Башкы аялдын ролунда, образында Альбина Имашева. Анан бардым мен, барсам, Лоран түкөл мени ди мал тандагансыз базардан мынтип эле карап атат. Анан бул эмне мынтип карап атса, көрсө ошол экинчи режиссер экен да. Мисели, good. Пахватман бер. Деп эле да. Жокшу деп эле атыптыр да. Анан эмне деп атат бул десе. Ой, жанагы экинчи режиссер дагы келиптир. Анан силерди көрөм дегенден чакырганбыз дейт. Анан эмне деп атат? Сен жактырып атпайбы? Нормально экен формасы. Тияктан худсоветке барганда Альбина экөөбүздүн боюбуз бир да. Анан эме болгондо тияктан худсоветтен дагы талаш болгон окшойт. Или жигит эмерээк чоңураак мен божомолдум да. Кичине узунураак болсо деген окшойт, же кыз жапысыраак болсо деген окшойт, билбейм. Айтор ошондой. Интуициялдуу ошондой эле ойлоп койдум. Анан кийин эмне болду десем, жок. Дагы бир проба кылайын деп атат деди. Жаман жиним башайды. Анан кийин Альбина келип калды. Сен де чакырдыр, деп. Илимбакеске мен бир эме айтып коеюн, каяктан келесиң десем, пробадан дейт. Эмне болгон проба десем, эми казактардан 4 актер алып келиптир дейт. 4 менен мынарки орто сай эмесинде
каскадерлордун бир эмеси бар, аткармаган ана тала. Ошо жака барып ошолор менен проба кылдырды деди. Атаң көрө. Анда мен өтпөй алган, кыргыздар өтпөй алган турбайсыз дедим дагы. Анан шагыланан кандай экен дедим. Алар кандай экен? Мен ушундай эмелер бар экен десем. Илим экен мен көрө алган жокмун дейт. Пузатыйлардан бирөөнө бир жаш бирөөсү бар экен деди да. Бир конкурент бар экен дедим. Мен тиги пузатый дегенде, пузатыйдын астында мен каякта пуза эчтеке жок да. Кайсы картинаны дегенде баланчанын деди. Эми көрсөтөлү дедик. Эми көрсөтөлү. Анан да мынтип коет. Болуптур. Анан кийин кайрадан проба кылдык. Проба кылгону деп эле кетти. Болду. Сон депчи. Кеткенден кийин эле булардын эми дагы 2 жыл 3 жыл жоголот десе анан 1 жыл айланбай эле келип калды. Кайра чакырды. Барсак ошондо ушинтип маал каты эми бизди куттуктаганы. Силер өттүңөр. Биз силерди куттуктайбыз. Болду, кабыл алынды деп айда сүйүнгөнүбүздү айтпай. Эми гонорар маселеси. Баса өтө электен мурда ошол экинчи режиссер кичине толушун керек деп айтыптыр да. Толушун керек депчи. Мен турам айтып атам, толушун керек деп атпайм ага. Аяктан турам 4 жылдан бери эле жети аяк эмес же бияк айтпай эле эме кыласыңар. Эгер азыр өттүң десең, ордумдан 15 килограмм кошом деп тамашалап койсом тига. Кыскасы 4 жыл дегенде ошондой өттүк да. Өттүңүздөр, андан кийин сүйлөшүү эмнеден уланды? Гонорарга келди. Гонорарга келдик. Анда ошол кыргыз киносунун тарыхындагы эң чоң гонорар болду. Аны айтпайбыз. Мүмкүн уккан чыгарсың. $7,000. $7,000 өтө чоң. $7,000 да $7,000 башкалар жеп кеттир. Негизи $15,000 чейин алмак экенбиз. Анын окуясы мындай да. Кино бүттү, француженка жана режиссер бизди чакырды, рахматын айтты. Айтып анан рахмат, сон болду, буюрса мындай тигиндей. Анан эме дейт. Канча алганыңарга ыраазысыңарбы? Биз эме квартира бияктан снимать этишкен, ошол жака барганбыз. Анан биз карашып эле ыраазыбыз десе анан шак билип койду да көз жана айтып аткан. Көрдүң? Шак билди. Что-то не то деди, сурады. Айткылайчы канчадан алдары? Мынчадан дегенде элет. Башым мыкчы болду. Шак ошол жерден туруп Парижге чалды. Паскаль деген. Эммануэль Паскаль, тиги Германиядан, Эммануэль Парижден продюсерлер. Алар менен урушуп атат, сөгүшүп атат, мындай тиңде. Көрсө ортомчулар болуп анан жешиптир да. Бирок ошого жакшы, ошол кинонун немесинде Арнис менен Альбина жер алып тамсалды. Мен дагы жер алдым. Болбосо түшкө кирбеген. Общежитияларда эле жүрдүк да момунтеле. Мунун баары ошол эгер түйшүк тартмайын ийгиликтин даамын сезе албайсың, кыйынчылык тартмайын бакыт эмне экенин биле албайсың дегендей. Демек ушундай эмелер болот да. Анан ушинтип жүрүп тартылды, анан кинонун аягы Альпы тоосунда болду да. Альпы. Кинонун башы Германияда болду. Кайсы Көлн деген немесинде, Көл деңизинин жээгинде. Анан кийин аягы Альпы тоосунда кышында болду. Анан бизди каарга көмүп берип, мистический жери бар да, каарга көмүп. Анан мотор дегенде чыгабыз да. Анан каардын астында жатабыз. Анан кийин героина тоңуп калган болот. Ал тоңбосун деп мен жылуулап ушинтип аңгычакта эле күн тийип ушундай бир сыр болду. Мен ойгоно баштайм да. Анан ошону 1-2 жол дубль кылдык. Бирок кардын астына көп көтүрүп калдым да. Мүнсөм эле эмелер салалар кыймылдабайт. Уже
ийилаткан атат. А бирок камера жүрөт. Эгер токтосоң стоп болот да кайра съемка болот. Эптеп чыдап ойнодум да бүтөрдүм. Деп кадимкиде ийиладым да колум болбой алыптыр. Тигилер келип деп кар менен өтөт. Ас жерден Альпы тоосунда неме колумду үшү калтырып алабыз да. Анан эме дарагырында дагы Айбек Дайырбеков мынарке Суу Самырдан жана герой менен күрөшүп аткан жерибиз бар. Мен үйрөтүп анан кар кышында. Анан өзү улам дубль кылып атат. Болду бүттүз. Жок, эшебас деп 2 жолу дубль кылды. Акырында жеңилирээк кийим берип коюптур. Акырында колум болбой албады. Өзүм тиги каткырат Дайырбеков. Ушунчу мен актер болгум келбейт да дейт. Азабы көп көрдүм да. Бул киного тандоо 4 жыл болду. Съемка канча убакыт болду жалпы баш аягы? 2 ай. 2 ай. Анан башы менен аягын өзүнчө эле бар бир 2 жуманын ичинде эс алганча барып тарттык. Башын, анан аягын. Тенгри деген тасма да. Сиз ушул кинодон $7,000 эң көп гонорар алдыңыз. Андан кийинки коммерческий жалпы кинолордон мынчалык акча алып көргөн жоксуз. Же андан кийин да мындан көп акча алдыңыз? Бар мындан кийин. Казак проекттөрүндө. Алар канчага жетти? 10 8 жарымышты. Сиз башында жакшы ырдачы экенсиз. Сизди үнүн бузуп алган дешти. Эмне болуп үнүңүздү бузуп алдыңыз? Кандай учурда бузулат? Мен музыкалык сабатым болбосо дагы эме жакшы да мындай. Мен өзүм билем аны. Кой мен ырчы болом деп эле жүрдүм. Филармонияда баары ырдап атат. Мен ырдайын десем, мени ошол үнүң ичке деп койду. Анан баары деле ырдаган келет да. Комузду чертип атсаң, тигини чертип атсаң ырда. Элдер ырдап атса, жөн оңой ырдап болгондой көрүнөт да. Анан вокалдан сабак ала баштадым. Анарбек Ибраев агайдан. Анан тигилер алган распевка деп коет жанагы. Тиги үндөрдү улам мондай иштейсиң да. Анан иштеп жүрдүм, жакшы эле болуп аткан. Анан бир кезде бир кайсы жарым жылдан кийин Анарбек агай айтып калды, "Илим, сен токтото турбайсыңбы? Сен үнүң токтой эле экен" деп. Мен киши мен менен иштегиси келбей атат го деп эле, "Жок, кыла берейинчи" деп болбой койгон. Киши айткандан кийин бир жумадан кийин да токтоп калдым. Көрсө эч агалы меники кайсы бир связкалар болот экен, тамырлар. Ошолор нагрузканын эсебинен үзүлүп калыптыр. Сүйлөй албай калгам. Азыр да тамагым ооруп атат. Азыр тамагыңыз кырылдайт, ага чейин тунук болчу, мындай. Ага чейин тунук, анан ичке сопрано. Анан бассам турсам эле жана Рамис Рыскулов атабыздай эле элди унутуп коелон. Троллейбуска түшсөм деле ушинтип кетип эле эки жакта карап калып ушинтип жүрсүм, фанатично. Аябай берилген да. Дааратканага киремби, эч ким жок деп ушундай да. Аябай ырчы болом деп дагы эме кылып калгам. Анан көрсө бул распевканы мугалимдин көз алдында кылыш керек экен. Ал мастердин карамаганда гана жасабасаң, өз алдынча жөн кой кайтыргандай ура берсең, күч келет экен да. Эс албаптыр да, ошондо үзүлүп калды да. Жамандыктын артында жакшылык бар, бирок ушул үнүңүз актерлукка жардам бердиби? Анткени бир образдарга жакшы отурган үндүй сезилет бизге. Эми негизи орусча айтмакчы, диапазон деп коет да. Үндүн диапазону чоң болгону аябай жакшы. Актер өзү комфортно сезет, өзү ыңгайлуу. Ошого жараша көп кырдуулукка да жардам берет да. Билбейм канчалык деңгээлде. Кээде бир берилген персонаждарга туура келип калат. Кээ бир каармандардан мен бул үндү колдонбойт элем деп калам да. Ушундай неме болот да. Аны баягы эме адам өзү, билбейм, мен өзүмдүн эмемде. Бирок баарына жагып атса, анда жакшы, кубанычтамын. Аспаптардан комуз, аккордеон, домбура, пианино, Yamaha
Оғыз комуз, үйлөмө комуз, балалайка ушунун баарын сиз ойнай аласыз. Мынча көп аспапты кайсыл убактарда жетиштиңиз? Буга кандай убакыт бөлүндү же канчалык мектепте жүргөндө канчасын үйрөнүп койдуңуз эле? Мектепте жүргөндө комузду үйрөнгөм. Мындай патефон бар болчу. Анан монун мындай ээлип чоюлуп калган 1-2 пластинка бар эле. Анан үйдө меш жагабыздан кышында туугандарым уктап калган, үйдө жок болгондо акырын каңдап ой отпоюн деп үйрөндүм да. Анан ибарат деген күнү мен ошондон чалабычы методу ошондон эле үйрөнгөм. Мештин түбүндө ушундай жылып турат. Ушинтип эле комузду үйрөндүм. Анан комузга бири-бирине музыкага жакын болуп, бир агымдар болот монтондо. Ошол комуз колуңан түшпөй же домбура колуңан түшпөй калат, бир кезде китеп колуңан түшпөй калат, бир кезде башка коро жайдын иши менен алек болуп каласың. Кайсы убакта кайсыга табитим тарса ошо менен кете берем да. Атайын пландап деле кылбайт экенсиң. Пландаган иш болбойт экен. Адам өзүн ошол убакта деп маанайына жараша дегендей. Домбураны эме деп үйрөнгөм. Чыңгыз Айтматовдун Тоолор кулаганда романынын негизинде Жаа бар спектакли коюлуп калды. Алмаз Сарлыкбеков деген кишинин да көзү өтүп кетти. Театралдык күчтүү режиссер эле. Ошо киши Жаа барысты коюп калганда ошол музыканын коштоосунда, комуздун, тияк бияктын коштоосунда бирөө болсо деп анан баягы комуз черткенди билгендиктен анан өзүмдүн типаждагы кейипкерге туура келип калды. Театрдын улуусу болгонго байланыштуу. Бир аксакал ошол окуянын баарын айтып жүрүп отурат да. Мындай айтканда Кыдыр ата сыяктуу бир ошол тоо табият менен сүйлөшкөн каарман. Ошондо бир ырды эме Куркулдайдын уясындай калтылдаган өлө сонор бар. Ошол ырды комуз менен көрчү деп анан туруп туруп эле домбура черте аласың дейт. Жок, домбура чертип көргөн эмесмин, бирок аракет кылсам үйрөнөт болушум керек десем, менде Чыңгыз Айтматовдун домбурасы бар деди. Анан үйүнөн алып келди. Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын койгондо Сократтын эскертүүнүн ошондо Чыңгыз Айтматов менен Муктар Шаханов белек кылыптыр. Өзүнүн домбурасын режиссерге. Анан Илимбай бул Чыңгыз Айтматовду карасаң, жыл 90-дан Чыңгыз агага эстелик деп жазылып турат. Мондай. Окмуш кылган. Дрын. Антат эле анда сотканын жана YouTube дегенди деле билчүмүсүң, канчанчы жыл бул көп болуп кетти. Анда Siemens, Arkwright, Catel дегендер жүрчү да. Анан эме кылып анан үйүнү жагып калды, жакчын телевизордон эле көрүп каласың да. Анан ошол жерден тиги обонго салып көрсөм, эме болду, ошентип атанан үйрөндүм. Анан кийин карап көрсөм, тура эле үйрөнүп турдум да. Анан ошондон үйрөнүп кеттим. Спектакльге муктаж болгондуктан үйрөндүм. Балалайканы мен кантип үйрөндүм. Москвада окуп атканда орус драматургиясынан коюуга туура келип калды. 4 дипломдук иш алып келген эмес. Ошондо Островскийдин На бойком месте деген спектакли бар. Ошол бойкий жердин, бир трактордун, бир чайкананын, бир жатак мейманкананын ээси Бессудный деген старичок вот такой. Анан ошол кожоюндун образын берди. Ал клиенттерди ушинтип тосуп алып, анан орустун салты менен келин, анан Мариласыма бисилер менен тектик, келиңиз деп ушинтип кыздар, менин карамагымда келин кыздар бар да, алар тосот, мен как кожоюн. Давайте деп огурчиктерден берип, арагынан өтөнөн узатып киргизип турам да клиенттерди. Анан ошондо оркестр керек деп калдык. Орус катаандык, балалайка, анан шыкылдак, треугольник тияк-бияктар бар да, кашык-пашыктар. Анан эме калып турам, балалайка тигинин немесинде бар экен. Давайте аккордеон черткен Рустам деген балабыз бар. Ал аккордеон чертти. Анан что-то бирдеме жетпей атат. Анан реквизитке барып басып балалайка бар экен. Мону үйрөнөм дедим. Алдым. Анан ошентип эметип алдым. Комуз сыяктуу күйлөп аркырк кылып атат. Анан орустар да окуйт да. Алар орустарын деле билбейт экен. Анан ошол жерден үйрөнүп алдым балалайканы.
Анан кел тройка мчится, тройка скачет, вьется под капот. Колокольчик громко плачет, то хохочет, то гремит деген ырлар бар, сонун дем. Ошентип атынан дөөлө спектакльде да окумуш болду. Бирөө аягы менен идиштерди каккылап үн чыгарат, кыздар симдип бийлешет, мен тиякта балалайкада тиги аккордеондо ушинтип аны үйрөнүп алдым. Себеп болот да. Мына могу чыгармачылыкта көп себепке, көп бир иш аркылуу көп немеге тааныш, көп немени таанысың, көп нени кабыл аласың да. Ушунусу жакшы да актерлуктун. Канчалык сенин ошол берилген кейипкерлерден ошол материал, ошол литература, адабияттар, тарыхый романдар, ошолордун баары ошол ушундан келет да бизге. Бизде бир жакшы мүмкүнчүлүктөр ошолор. Сыбызгыны деле ошол сыбызгыны мен Москвадан үйрөндүм. Тиги ошол биздин окуган жай академический малый театрдын при малом театре да жана окуган театралдык окуу жайчы. Анан ушундай бир Анинков деген ошол эменин негиздөөчүсү, театралдык жогорку окуу жайдын негиздөөчүсү, биринчилерден болгон актер, режиссер, педагог ошол кишинин 99 чөт эле 100гө чыгып калганда сахнада жүрдү да. Ошонун эмесинде, мааракесинде аякта чуваштар, якуттар, хакастар, алтайлар, ушуну көп национальный улут, башка улуттардын баарын топтоо ушундай өзгөчөлүгү бар да окуу жайдын. Ошол кезде кыргыздар Иса Токоев деген киши мурда ошакты бүткөн экен, кийин саясатта да аралашып жүрдү. Ошо кишиге рахмат бизге. Ой, мен биякта да мен окуган жерде балдар окуп аткан турбайбы деп ак үйдө иштеп, ушул правительственный тармакта иштеген. Ошондо бизге комуз, чопожор, сыбызгы, ооз комуз, асатаяк кийимдерден бери алып берген. Ошондо ошону үйлөп атып эле эч ким деле оркестранттар эмеспиз. Ошондо пышылдатып ошол жерден сыбызгыны үйрөндүм, ошол жерден чопожорду үйрөнүп алдым. Тиги болсо эмесин ушинтонун кийин ошол малый академический драма театрдын малый эме чоң залында тиги өзүнчө эме кылып кыздарыбыз бийлеп, биз оркестр кылып шак-шак ушундай кылганбыз. Тим эле кол жаап тим эле кыргыз калпак кыздарыбыз эме жоруктарын салынып. Көрдүңбү, буга да ошол себеп менен. Көпчүлүк биле бербеген сиздин акынчылык жагыңыз бар экен. Бир тамашалап, жамактап да коет экенсиз, ыр жазат экенсиз. Ушул боюнча айтып, анан мүмкүнчүлүк болсо, өзүңүз жазган ырлардан бир эки куплет окуп берсеңиз. Жок. Мындай мен жана эле айтмакмын. Мен буга каршымын. Акынчылык болгондо эмне? Акынчылыкты тилер мындай айтып койсо керек. Кыргызда негизи макалла кааптар менен бул кемеңгер ата-бабалардан келаткан салттуу саптар менен чоңойгонбуз да бар. Барысын каныбызда бар. Эгер ошол каныбызда болсо, макалла капты кулабыз илип ошону убагында жөндөй ала турган болсок, анда биз кыргыз экенибиз анык да. Муну жөндөй албай турган болсок, анда биз генетикабызды бузуп алган, анда эме. Биз мындай тамаша иретинде эле мен отуруп мынтип, онда ушундай кайсы бир эмелер менен Элмирбек, Зайырбек сыяктуу чоң азыр жанагы сонун акындар бар. Алтынбек Сулайманов деген, Жылысбек дагы көп, Бердибеков ушундай эмелер. Койду сойсо да касапчы сойсун дегендей, ошол менин замандаштарыма, мен сүйгөн акындарыма калтырам муну. Бир күнү бир жакшылыкта жолугушуп отуруп калсак, ошол жерден төккөнгө карап аракет кылайын, ошондо жазып ал. Ушунча аспап ойнойсуз, акынчылыгыңыз бар, тамаша көйлөгүңүз жетет, баардык жагы төп келген. Эмнеге тамадалыкка бет буруп көргөн жоксуз? Азыр таланты жок, эки сөздүн башын кошо албагандар тамадалыкка келип, тойдун быт-чытын чыгарып жатышат. Бул жака көз караш кандай? Азыр деген мен көп тойлорго барып калам, көп тойлорго барсак, бул тамада искусствосы, маданияты аябай эле өсүп калды. Мурунку биздин жаш кездеги тамадаларга салыштырмалуу мен көрүп атам. Биз булардын багына дагы жана тил комиссиясынын анан кийин атабыз, агабыз жана Сүйүнбек ага Касманбетов. Мына булар кемер. Түгөлбай Казак агабыз. Мына ушу кишилердин оозун карап туруп тарбия алган киши азыр алыска барат.
эгер кулакка алып Санжыра радиосунда айтылып аткан кептер ушундай сонунушуларга да мен кээде абайласаңыздар жанагы кээде Санжыра радиосунун рейтингине туура келбеген ырларды ырдалып кетип калып атат. Бирок Санжыра радиосунан көп тарбияны алса болот. Анда себептене Касманбетов агабыз бар. Ал эми мынарке тамада болбогон себеп мен бир туугандарым дагы билет муну 8-1 тууганымды утпаймынбы? Орча айтмакчы, же мен чорт кыялым барбы, же өзүмө зыян алып келе турган принциптерим барбы, бир өзүмдүн мыйзамдарым билбейм. Бирок ошол мыйзамдар мени канаттандырат да. Өзүм кабыл алган, өзүм сезген мыйзамдарым бар. Ошонун бирден бир мыйзамы ошол эме тамадалык. Башкалар эме кылбасын, мен просто бир сүйлөп койгом, бир жолу интервьюда мындай сөз сүйлөп койгом. Себептенде учур театр жаңы ачылып атканда биз барыбыз алганыбыз 700-750 сом болсо каяка жетет. Анан Жеңишбек акын жумуштан чыгып алла тойлорго акын кетип калат. Жолдошбек Жанжигит жумуштан чыгып алла тиги аны дагы тиги Кыргыз Республикасынын эмгек сіңірген артисти Жумалиев Турусбек агабыз аны ээрчитип кетип калат. Тамада кылып жаның бак, үй бүлөгүң багасың деп. Бирок эме. Анан жанагы Шабданда ойногон менин курсташым Улан Өмүралиев адагы тамада болуп кетип калат. Бүт эле тамада. Театр кечкисин ба репетиция иштейли дегенде мен тиякта староста улуусу болуп монтуп келгем да, бияктан чогулта албай калдым да. Ушундай көкөйгө тийди. Иштейбизби, иштен тышкары. Анан ар кандай сөздөр болот да. Келди. Ошентип анан театрда кичине актерлорубуз ушундай чаржайтыраак болуп калды да. Кичине кээде ушундай ишти үзгүлтүккө учураган момент убактылар. Анан мен айтып атпаймынбы, журналист келип калыптыр. Сиз тетиякты бүтүп келдиңиз. Жашсыз, башкача сен айтмакчы. Мен көрүп атат да, тамада болсоңуз болот, эмне үчүн болбойт, эмне үчүн сиз тамада болбойсуз дегенде баягы көкөйгө тийип турган баягы маселе. Мен Москвадан тамада болоюн деп окуп келген эмесмин деп койгом. Мен Москваны тамада болоюн деп окуган эмесмин. Меники театр и кино деп койгом. Аны ошондой айтылган боюнча жазылган экен. Кээ бирөөнө ошол сөздү колдоңой. Берчи колду. Ай атаңыр сонун айтыпсың. Ушундай ай деледи. Тиги башка дубандагы эмелерге барып калсаң да тааныбаган актерлордун аксы. Илим кайда жүрөт, илим. Илим балам. Келчи деп эле ушундуп. Ал кезде гезитти да окучу окшойт. Ошол принцип менен дагы мен токтодум. Бирок таарынгандар да көп болду сизге ошол сөздүн артынан. Жок, бул деген тет да. Кабыргадан саят, колдуктан саят. Сени көрөм дейт да. Мен де ошол Жолдошбек Жанжигит беркилер, мен курсташтарым эмелер Аскаттар да айтып жүрдү. Илим тамада болбойт. Бул аякта окуп келген эмес. Шүмшүктөр, камчылардан бери ушулар. Мен принципим ошол айтылды, аны аттабайм да. Ушул жаман немелерим бар. 1-2 жолу бир көргөн жоксуз, мындай көрөйүнчү деп. Мен бир жолу мындай болдум. Чыңгыз Мамаев жаңы эме алып келип атканы колго алыш керек, алдынарынан жаңы эле келди. Аркорки, анан Нарындык, мен да Актала Нарын. Анан буга чейин эле мен келинчегим, анын келинчеги булар чогуу ушундай эме экен. Анан айлачок моюн каякта болсо баш ошакта дегендей. Жок. Эми как бы мен жең аркылуу тааныдым деген. Анан тапшырды, Чыңгыз келинчеги менен келди. Театрга кабыл алдык. Кабыл алып театрда жүргөндө көрөсүң да. Жүрөбүз, катташабыз. Аңгы чактан тамада анындагы бул да жан тынбаган неме Чыңгыз Мамаевчи. Билем ошек, тини кылыш керек, буну кылыш керек деп. Кыйналып атса, жан келсе, бир кичинекей квартирада турат. Анан биз айтабыз, мен да айтам, сен сон тамада болосуң деп айтып. Мен бир той алып барып жүргөн тамададан бешбедер. Болосуң. Ишенип болом, даярданат, баягы капкакта сөздөрдү табат, аркөрки ырлар жаттап алат.
Анан кийин эйле чогоруп келели мен жанында жүрүп. Барам аны менен. Ал тамада болуп, мен бер жакта бир кыйратып коесуп. Сон. Биринчи болгон багыш моңуп келет. Аны алат. Сон жана. Сон. Да. Бер жактан айдап. Ошентотунун ал кетип эмет анан ыгалат да. Улам дубалды сүзгүлө берсең дубал деле кулайт. Ошол жактан ошол жанагы тартынчаакты кулаттан тамада болуп кетти. Ушинтип чыктым. Жүрдүм да. Анан бир жолу айтып берейин, бир жолу мындай тамада болдум. Бир Кытай бажам бар. Келинчегимдин бөлөсүнүн жолдошу. Анан ошолор жакшы, азыр кытайлар акчам бар кытайларда. Келсе да алар түм эле бүт бир жан баары сатып алып, тиги эме кылып, тендерден утуп алып эле кыргыздарды иштетет өзү. Ошондой да акчалуу. Анан эме болуп калды. Мурда эле 10 жыл өтүп кетти. Анан эме айжесте биз той беребиз, кыргызча беребиз. О, кыргызчабы? О, яша, жакшы. Анан тойду сиз алып берип. Жок, мен алып бербейм. Жок. Сиз эле, жакшы, мен сизге карап атам дейт. Анда эмне, биз деле кыйналып атасыз. Ой, ошол элге аяка бербей эле сиз келе берем акчаны. Деп 300 ушундай. $300 берем, сиз эле биздин үй бүлө, анан 4-5 үй бүлө эле анан Кытай яшалар болот. Баарын тааныйсыз, оңой эле деп атам. Ооба. Сиз эле мен сиздерге жардам болсун деп атам. Дедим. Туятаң анан канча киши болот? Бизден 30 киши болот экен, тияктан 5-6, 35, 40 жетпеген. Барсак чын эле ошондой экен. Анан эмне эле? Кел ата, сүйлөп коюңуз. Келиңиз анда эмете, яша. Деп анан сүйлөп койгон. Тигилер өздөрү сүйлөшөт, анан ушинтип эле албай койдум. Алгыла жегиле деп элечи. Ырпыр деле тиги бир деле болгон жок. Кытайлардын деле тиги эмеден кырып койло, тамекени оозуна тиштеп, койдун этин сасык деп койло отура беришкен өзүнүн эмесинде. Алар өздөрүнчө отурду, биз болсо өздөрүбүз. Ошондо болдум. Башка жок. Сиз жаңы үйлөнгөндө 9 жыл балалуу болуп турсуз. Ошол аралыкта кантип сабыр кылдыңыздар? Эмнелерди жасадыңыздар? Буну айтып атканын себеби азыркы бир жаштарга үлгү болсун. Азыркы жаштар бир 2 жыл балалуу болбосо, аялын төрөйт деп башка аял алып, ажырашып, урушуп, талашып жатышат. Ушул боюнча бир айтып өтсөңүз пикириңизди, ушул боюнча бир жакшы ойлорду. Алтынбыз. Жакшы. Ооба 9 жыл балалуу болгон жокпуз. Улам чарчап тияк. Ошол түйшүктө эле биз мунучу айтыш дагы өтө кыйынга турат. Азыр атайын жасап айткандай болуп каламбы билбейм. Эме деген сөз бар. Мен келинчегим биринчи. Чынында бүт эме да мен апама окшош жерлер көп да. Мен өзүм апамачы. Түйшүкчү, аяп, жардамы. Анан булар деген канчалык эме эркек алсызыраак болобуз, бир эмеде түшүнүп кетебиз. Ошонун баарын как эменин баарын булар жакшы карап турат аялдарчы, акылдуу аялдар. Карап, сооротуп айтпаса дагы өзүнүн кылган бир куйган чайынан, кылган ошо үйдөгү атмосфера деген сыяктуу ошонун баарын түзөп турган, ошонун баары нам кош керек да. Эгер мен эле ошол кезде мен аялым Гүлжамал эжем, мисалы үчүн мени менен чогуу арабаны тартпаганда, чоя келин мисалы үчүн эми бар да, койчу алтын. Тигини качуу, муну качуу дегендер бар да. Ошол күйөөсүнүн акыбалын билип, ошого баш үрүп жашаган уже бул бакыт да. Бизде эчтеке жок болчу чындыгында. Эчтеке жок, ошол түйшүк менен эле жүрдүк. Анан могу эмен деле ойлоп турмун мен. Азыр могундай суроо берип атканда, апейчилин эмнеге ойлоп? Биз ишеним менен жашадык. Болот депчи. Болот. Анан элде Кыргызда да сөз бар эмеспи? Бала келе берсин, ал бала ээрчитип келет. Анан кийин тиги мисалы үчүн кийимин алып бир Кыргызда табият менен түзмө-түз неме кыла турган байыртадан келаткан жакшы байыркы салт бар.
несі керек болса Кыргыздарды дүйнө жүзүндө эң байыркы улуттар 4-5 болсо ошонун бири экени анык болот да. Ошол биздин чыдамдуулугубуз бирден бир ошол ата-бабалар салтына келаткан бир кыбыраган кырашаат, мисалы үчүн эржиктин ичине эр токумду атпатыптыр дегендей, сабырдын түбү сары алтын деген ошол лакаптар менен сакталды болуш керек. Болбосо, эгер муну эске албаган болсок, мына бул деген улуу эмелер да. Атаңды өлтүргөн, атаңды өлтүрсө, өлтүргөнгө аялыңды алып, апаңды алып бер деген бул чоң кечиримдүүлүк айкөлдүк, ошол ситуациялар. Кийинки эле романдарда тиги эмеде жүрбөбү, тиги Курманжан Датка өлүмгө тике кара деп, баласын өлүмгө эл үчүн. Бул деген чоң, бул көчмөн цивилизациясын, көчмөн элдин, анын ичинде Кыргыздын чоң сабырдуулугу жатат да. Мен чын айтканда, дагы эле күтүп жүрөрүм, мен башка катын алам, чок эч ойго келбептир. Мен кийин айтып беребсе, келинчегим айтып атпай, ошондо тиги апабыз азыр тезирээк айыгып кетсин. Апабыз кайненем аябай эме болуптур да. Эмне болот, кандай болот? Элдер менин туугандарым деле ойлосо керек. Кандай кылабыз эми? Кандай? Экөө жакшынак кылып эчтеке эме билгиспей жашап атса, ой кой ажырашкыла деп кандай кылабыз мындай? Апалар, улуулар кыйналат экен да. Өзүнүн күнөөлүү сезип эмне алат? Акырында керек болса, эмне кылса эми илимден башым бошотсокпу дегенге чейин барыптыр. Мен аны билбейм, ал атмосфера андай акыбал менде болгон эмес да. Мен ишенген экенмин. Жаман оюм болгон жок. Демек, бул да бир четен сабырдуулук, экинчиден жаштык, үчүнчүдөн ошол үйдөгү биздин көпөлөк уюшкан эмес да. Азыр канча балаңыздар бар? Азыр 2 балам бар. Улуусу 10 класс, аныкиси 4 класс. Актерлук бир өнөр билинеби бир өзүнөн? Бул бара-бара келет болуш керек, бирок азыр мен жакынкы убакта бул гуманитардык жака көп бирөөсү улуусу мен программист болом деп, театрга, кино тияк эмелерге көп кызыкпайт. Бирок театрга, кинолорго 1-2-3 курдай улуу балам менен кичи баламды алып барды апасы. Барса, ошонун талдоосунан көрдүм да, азыркы балдардын, булардын ой жүгүртүү талдоолорунанчы биз кечигебиз да. Ал кинону көрүп туруп эле анан кайра эметип туруп алды дейт. Көрүп, кандай экен балам, мындай нерсе, кандай экен? Бул мындай эме деп айтыптыр да. Таң каласың. Прям эме баягы кинокритик дейли. Кээ бир кинону мындай эле түшүндүрүп берчи, кээ бир кинону мынтип көргөндө эле итогу эмне болуп бүтөөрү билинет да. Мындай эч кандай мындай тайнасы жок экен. Мен башында эле өткөнү мен эмесин финалын уже сюжетин окуп койдум дептир да. Мен күткөндөй эле эме болду депчи. Это же неинтересно деп. Кичүүм мен ютубер болом. Мен силерди багам аркы ютуб канал бирдеме ачып алыптыр. Менде мынча подписчик болду деле ушинтип эле жүргөн. Анан кийин туруп азыр бир кызыктуу оюнга кирип кеткен окшойт. Ошого эметилип калды. Бирок жакында улуу балам экөөбүз короодо иштеп атабыз, анан үйрөнүп ал деп погреб касып атабыз да. Кас монтуп саят, мындай тигине анан уйласам иштеп жүрөт экөө, акырына кичинекей замбил менен. Мен иштеп атам, наушник тагып алыптыр. Ай балам, кара үйрөнгөнүңө жакшы. Наушникти чеч. Эмне тагып алдың? Наушник деле тагып. Эмне анча бекинип калды. Эмне кылып атасың? Музыка дейт. Алып кет. Мен күтпөгөн чоң дүйнөлүк классикалык музыкаларды коюп атыр. Ушуну кылып атасың? Анан кийин ата мен кызыгып калдым, пианино албайлыбы дейт. Мейли алабыз. Анан тиги кичинекейим жүрөт. Ата пианино албайлыбы? Алабыз. Анан жакында эле алып бердим, 2 ай болду. Жана цифровой пианино бар турбайбы? Көрөйүнчү. Алып берип койсоң. Анан мен өзүм пианинода филармонияда эметип жүргөн атайын сабакта эме кылып алгам да, анан импровизация кылып черте берем мындай. Нотаны деле билбейм да.
ошол жактан үйрөнгөн произведенияларды анан ютубка отуруп ушинтип этип ушундай эле үйрөнөм да. Сулук менен чертесиз. Сулук менен чертем. Аккорду туура эмес билбейм, а бирок угулушу гармониясы туура эле да. Мынтип чертип анан Бетховенден Бах, Бетховен bir произведениясын этюдун үмүт алсам кичип алам. Адам ойрун көрсөтүп койчу деди анан. Мына де Ону анан кийин ашып кетсе калп эмес мунареки. 4-класс болом. Ашып кетсе 10 жолу көрсөткөн чыгармын. Андан кийин аркы бир күнү чыксам балам чертип атат. Апе азамат сон. Анан кийин улуу балам сен айткандан кызыккандан сен качан чертесиң анан ургулуп аткан тоң деп элечи бир что-то ал башка стиль. Мындай жаңы музыкалардын азыркы коомдун музыкалары. Анан жанр башкача да. Анан бул үзүгүзгө мында ритм жок экен деп аткан. Көрсө тигинден угузса точ в точ. Дал өзү мындай кеп. Экөөңөрдүн тандооңор бирөө экөө тең илкеди. Анан билбейм, мен эгер мындай неме жагына барса, ошол кичи балам эгер неме кылам десе, каршы эмесмин. Искусство тармагында актер болом десе. Улуу балам эгер Кудайдан болуп кызыгып кетсе, мен бул режиссерлук жака тарбиялайт дедим. Азыр сизди биз интервьюга чакырганда эшиктен чыгып мен тосуп алдым. Toyota Allion деген машина айдап келдиңиз. Ак Ордодо эки этаж хан сарайыңыз бар. Жакшы жубайыңыз бар. Эркекке берилген 3 бакыт тең сизде бар деп эсептейбиз. Биз чыгармачыл адамдарды курулуш тармагына, үй курууга бир ак кол усталарды гана кылдырат деп түшүнөбүз көпчүлүктө. Бирок сиз ошол үйүңүздү өзүңүз салып турсуз дээрлик баарын. Устачылык каяктан келген, качан жетишесиз, эмне болгон устачылык? Ушудан айтсаңыз. Устачылык тоже бул чыгармачылык, творческий подход. Чыгармачылыктын эмеси. Анда да сүрөткөр болуш керек. Биз образдын үстүндө иштегенде, сахнаны көргөндө, музыканы укканда ар бир адам өзүнүн бир сүрөтүн көрөт да бир музыкага ылайыктуу. Бул мындай болуп калды. Биринчиден эгер ким эле кылбасын, эгер акчасы төгүлүп жатса, да ключа деп таштап коем. Алып алына жараша да. Жерди алганда, жерди алдык, француздардын акчасын. Анан бир аз ашканына 2 бөлмөлүү чатыр жасап алдык. Временка. Ошондо 13 жыл жашаптырбыз ошондо. Ошону жашадык, эми мени ким кууп аламагылы, бир чыгынып фундаменттин куюлунан кыбыраган кырашат кыла берели. Эл эмне дейт, тетека калтырып салып, эл менен мен кандай иши бар. Эме деп эле көз коркок кол баатыр деп коет эмеспи, анан проект турган менен жаап калды анан. Мен да бир кино көрүп калгам да, ошол мага өтө таасир берди. Азыр мындай толук азыр эстей албай атам. Кыскасы атасы өмүр бою мен үй салышым керек деп жүрөт дагы, анан рак оорусуна чалдыгып калат. Анан эме болуп сала албай, тияк бияк болуп атат, анан муниципалдык жерге айланып аркы бирөөлөр кызыктар болуп тартып аларда. Бүткүчүн жумшап сотошушуну акыры үйүн салат да. Ага ишенген эмес, ал сала албайт деген. Бирок ал салды да. Ал мечтасына жетти. Ансыгарындай анан ошол эмесинде эмне үчүн салууга болбойт? Эмнеге салууга болбойт? Деп мен аябай ишендим, башкага таянган жокмун, мен эч кимге таянган жокмун. Той тиги келип салып берет, бул келип салып берет. Эми колго алыш кылган киши келсе, эшик ачык, болбосо ушинтип эле келинчек экөөбүз. Бул аялдын дагы көп эмеси да, аялың сарамжал болсо, атың алыска чуркайт. Аялдын сарамжалдуулугунан, тияк мындайгы, бирдемени кийип эметип аласың мону. Ана шашпай каласың. Мону ала койбойлу. Мейли. Тигини өтпөй, муну ала койбойлу. Ушинтип эле 9 жылды салдык.
салса болот. Эч качан баягы кыялды, илгери үмүттү жоготпош керек да. Үмүт өчтү, адам өлдү. Кудай сактасын, ошондойго туш болсо андын мындайчы орусча айтмакчы ходячий труп да. Бизде ошол үмүттүн эмесин жандырган ошо үйдүн ынтымагы болот экен. Анан албетте үйдө тиги идиш аяк кагышат, эрди катын табышат деген да сонун акылдар бар. Алар да болот. Бирок ошонун баарын жеңе билгендин бирден бир башаты ошол акыры ошол бири-бириңерди түшүнө билип, ынтымак ордосун куруп, оң колунун ачуусу келсе сол колу менен басып, жаман көз, жаман сөздөн алыс кылып, ошого эметиш керек. Эл арасында жүргөндөн кийин эл адам, орусча айтмак, публичный эл үйдү. Ушундай болгону өтө кылдат болуш керек экен. Кылдат болуш керек. Анан мээнетибиз кайтып Кудайга шүгүр бар, жок эмес дегендей акырындан адам рызкысы түгөнбөйт. Аракет кылыш керек го деп. Бирөөгө карыз алып, карыз берүү боюнча сизден бир пикир сурайын деп турам. Сиздин кошуналарыңыздын бирине чоң суммада акча берип ала албай калган экенсиз. Азыр ошол акчаны алдыңызбы? Карыз бергенде адам кандай максатта бериш керек, канча суммага чейин бериш керек? Карыз алып берүү жөнүндө эмне айтасыз? Ошо бирөөлөрдөн сураш керек экен. Негизи карыз берип ала албай калган кишинин да акыбалын түшүнүш керек. Эмне үчүн бердиң сен? Бердиң, демек ишенип бердиң, ошо муктаждыгын түшүнүп бердиң. Ала албай атасыңбы? Ал бир күнү келет ал. Мен ага эме кылбайм, бербей койду. Ушмуш бербей, жок, эч эмем жок, мен анын эмесин түшүнө билем. Андай баштан өткөн да. Андай баштан. Мага кимне Элмирбек канча жардам берди. Элмирбекке аябай дос болчубуз. Достор, ошол муктаждыкта жоомарттык кылып, жагдай түшүнүп берген адамчы мен үчүн бейишке чыга турган кишилер болуп керек. Сурабай койсо андан бетер. Жагдай түшүнөт. Мен бердим эле, сен бериш керек деген анда катнаш болгон. Мен карыз берүү, моякта эфирден карыз бергенден тиги бербей койду, шумуш экен мындай дегенде жок. Бирок ушинтет экен деп анан жакындарым карыз сурабагыла. Аны түшүнүш керек, түшүнмөйөн да калыш керек, мен неме кылбайм. Сиздин эң жакын досторуңуздун эң мыкты катташкандардын бири бул Раматлык Элмирбек Иманалиев болгон экен. Анын бир кызынын атын да сиз коюп турсуз. Анын Элмирбек агайдын жубайынан таанышканына да себепчилердин бири болгом дептирсиз. Күлбө. Элмирбек агай жөнүндө бир пикир билдирсеңиз, бир эскертсеңиз, бир айтып өтсөңүз, ошо менен эфирди жыйынтыктайлы. Элмирбек менен мен да өзүм эме кылып жүрдүм эле. Элмирбек жөнүндө өзүнчө жеке андай кенен сүйлөш керек да. Элмирбек Кыргызда Элмирбек мындай элдин баарына таанымал. Элмирбектин касиетин кандай адам экенин кайсы бир деңгээлде билет. Элмирбекти мен жакындан билгеним анык. Элмирбек өз эгиз козудай жылуу, тартына турган, талаша турган эчтекебиз жок. Жөн бир жума жүрүп көрүшпөдүк. Тетияктан көрүп калган көзсөм. Ушундай момент. Ушундай ак болуп кетиптирбиз Кудайга тоого. Ал Токтогулдан келди, мен анда тияктан келдим. Бизден кеч келген филармонияга. Кеч келип аны сарт деп эле тамашалап арка кылып жүрчүбүз. Эрчекишпей, бекишпейт дегендей. Мен качан акындыгын чыгарат бул деп анан үйдөн жазып келчимин. Элмирбек деген сенсиңби? Теңсиңби? Ырдап кой. Илимбектен кемсиңби деп анан мынтип жазып алып анан актерлук чеберчилик деген сабак бар эле филармонияда. Тургунбай агайыбыз, Келдибек Тургунбаев агайыбыз бар болсун, өмүрүңүзгө береке. Ошо киши берет анан комузчусун тиги ырдайт. Мен болсо көркөм окуу боюнча көркөм окумду окуйм. Анан эле эме баштайт. Элмирбек келген эле. Отурат тартынча.
татнака ак чумал бала түмөлөк байоо жана шаардын ар бир машинасынын эме үнүнөн жарыгынан корккон сыяктуу болчу да. Ушундай моңду турчу. Жаш келди да. 15ке чыгып чыкпай. Анан ошентип качан акын болуп арданып ырдайт деп эле ырдабайт. Бир күнү анын ошол Жалал Абадтык Коргоолдун небереси же Коргон небереси Урмат Батырбеков акындык өнөрү менен аркалап калган киши. Кишиге айтып калды, ой, сенин үкөң агай айтып калды. Үкөң ырдабай атат. Элдер өнөрүңө тийишип койчу десе, комузду Элмирбекти столдон алды дагы. Кан күйлөп туруп анан, үкөм ушундай болот, мындай тигине тартынбаш керек, өнөр деген мындай тигине кызыл тилиң сабат, чап, кана дегендей кылып 7-8 саат ырдаса Элмирбек шат комузун алды да анан моң элеп туруп, түктү. Какагай туруп, 10 чакты сапты төккөндөр биз барыбыз. Таң калып эле калдык. Ошондо баягы Илья бул деп жарылган баладай жарылган экен да көрсө. Анан эле жарылып калбады. Болду, анан биз баягы мына биздин саяпкердей эле болуп турса, анан биз барып, ой, Азамат эмени Урмат байкени жөнүндө агаранды укмуш төктүң деп ойлоп, ошондон кийин ачылып анан кетти. Анан ошондон экөөбүз негедир ошентип жүрүп, мына экөөбүз минтип урушкан жокпуз. Биз комуз менен уруштук. Мен тийишип, ушунчалык монду өлчүкмүн. Ага канча эме алып келдим, азап, боль алып келдим, канча сүрдөтүп тартып бир жарылды. Анан кийин эле анын баарын турган экөөбүз сынак болуп калдык. Тигилер тияк бияк деп, ал эме мен деле анча эмем жок болчу, шудуң будуң. Бирок суроого жоопту жакшы эле берчүмүн. Ошентип жүрдүк. Анан кийин бул жанагы Тайторуну жеңип алды акындар айтышында 15-inde. Анан кийин ага чейин Тууганбай Абдиев атабыз менен бул жүрөт. Эме анда бачым эле угулуп калат да. Ашырал Айталиев агайыбыз да, ой, менде бир Элмирбек айтат мага, ушундай Күлбү деген Ашырал Айталиевдин окуучусу бар экен депчи. Анан 1-2 жолу бир жерден жолугушуптур, ошол устаттар менен жүрөт да. Анан кырсалып тиги да сулуу, тиги да сулуу. Анан экөө тамашалап, экөөнү керек болсо эметип кудалап эметип коебуз да, үйлөнүп коебуз деп ушинтип жүрчү экен. Анан Элмирбектин айтуусу боюнча бир күнү филармонияда концерт алып барчу болгону бирдеме болуп кел. Мен көрүп алып, ай, болду эмке давай. Эмке койбой. Тиги бакшып мактап анан анан кийин өлөсөн. Анан ушинтип жүрдүк. Мен ортодо экөө сүйлөшүп эметип калгандан кийин урушуп кетип, меники Илике дечи. Өмүр бою Илике деди бакшы киши. Эме, Күлбү. Илике, Икибайым Илике. Тиги, Илимбек эле дечи тиги. Илимбек, Элмирбекчи. Анан урушуп кетет аркы, чоңко, анан чоңко деп жөнтүчү капкактаган. Мен барам, Күлбү пайдашка деп кетем. Шүмшүк алып, мен тарбиялайм аркы. Мен сени киргизбек болчумун, Илике келген үчүн. Иликем, Икибайым келген үчүн. Монтүп жашырып аркы. Бир Раматылык апам дагы бата берип калды да, дагы рак оорусу менен ооруп дарыланып келгенде биринчи байкем, улуу байкем үйлөнөрдө баары эле чачырап кеттик да биз. Эжебиз да тиякта, карындаштарыбыз беркилер мектеп эмесинде. Анан кийин келип, аяшпа деп ысык чайын берип, Күлбү бүт барын өтө тарбиялуу. Кыргыздын кыздары ушундай болуш керек. Бүт жагын, кол, бүт бар кет, алтын кол, сөз аркы беркет, бүт өңпөңдү, бүт бар берип койгон. Деп эмкемдин келинчеги Күкүбайым деп эме алып, ана тияк алып барып үйлөнө турган жеңеме халат жүрүп апа деп өзү ээрчитип барып да тияка моундай халат алалы, моундай халат. Анан тигинси бар, тигини алалы деп мооларын келиндин, улуу жеңемдин кийимдерин даярдашып барып. Анан тагды ушул экен. Бул Элмирбек экөөбүздүн бир окуясын айтып берейин. Элмирбек мындай эмеси бар. Элмирбектин биринчи обону Багмай да. Багмай.
обон дегенди биринчи чыгарган Багымбай деп. Уксаң керек, уккан жоксуңбу? Уккансың? Укамыз. Болду. Ошондо анын сүйүүсү тиги бирөөнүн айтып берүүсү менен анын фантазиясы бүт жана мен Элиза деген кызым бар. Сен сүрөтүң барбы дейт. Жок десем, мен көрдүп, төшүнө чейин бурушкан кара сүрөт классташ кызы эмети чоңкоодо жүргөндө, токтоодо жүргөндө аркы биркилер неме болуп. Ушулардын эме кылып жүрсө эле бакшы. Эми өмүрлөр кыска экен, чыгармачылыктары түбөлүктүү болот буюрса. Аркасында азыр уул кыздар калды. Буларга өмүр тилейли. Бул ата Элмирбектин өмүрү узун эле болот. Жакшы балдары бар, жакшы кыздары бар. Келечегин кең кылсын, небере чөбөрөлөр көрсүн. Күлбөкөнүн ыйман саламат болсун, бейишин берсин. Кыскасы Элмирбек досчулукка бекем, мырза мүнөз, жоомарт айкөл, кыргыздын жигиттерине таандык мыкты сапаттар. Көп кыргыздын жигиттеринде жок. Мындай баатыр десең баатыр, айкөл десең жоомарт десең, акылман, даанышман десең, бүт сын сыпаты келишкен, төрт аягы төп келген. Чыгармачылыгынан тышкары адамдык сапатында, наркында, өзүнүн баркында чоң эме да, чоң. Бунун кыйын экен. Азыркыга чейин башым жетпейди. Тиги ооруп, бышактап жатса дагы окуп барса, деди эми температура тияка көтөрүлсө дагы жанында комусу анан китептер. Бир гана санаторлор эмес, башка дүйнөлүк эмелер деди. Ошондо эле ошо китептерди эметип, орусча түшүнөм деп, орус китептерди окуп. Анан ошолорду кайра которуп, ушундай немелери бар эле да. Кыйын да, мээнет кеч. Ошол мен Элмирбек досум жөнүндө айта берсе сөз көп, арман да көп. Ошон үчүн ушундай Элмирбектер көп болсун. Эфир аяна чыгып калды. Жалпы эфир кандай болду? Суроолор көңүлүңүзгө толду. Бир оюңузду айтып жыйынтыктасак, ушу менен коштошолу. Мен Эсен мырза Алтын рахмат чакырганыңарга. Бүгүнкү убакыт ушуга буйруптур. Мунун баары буйруктан. Кул жеймин дейт куйрукту, Кудай билет буйрукту деген. Буйрган куйругубуз, убакыт, саат, мүнөтүбүз. Ишиңе ийгилик. Бул аябай жакшы жөрөлгө. Чоң иш кылып атсың. Бу дагы кыргыз өнөрүнө, чыгармачылыгына кошуп жаткан, кандайдыр бир салым кошуп жаткан агаларым деп, ошонун бири деп чакырганың бул сый урматың. Рахмат ошонун катарына кошканыңа. Дагы да суроо бүгүнкү эме талап суроо, бүгүнкү маек эмне үчүн жакпайт деп айтышым керек. Жакты. Кенен отурам, кофеңди ичип, абай баары сонун. Мага жакты, бир гана жакпаган жери эмкиде кандай кыласыңар билбейм, көбүрөөк убакыт бөл. Болду. Көбүрөөк убакыт бол. Мен билбей калыптырмын, мындай силердин эмеңерде дагы көчүп конуп, то есть өзүң иш түйшүңдү да сезип турам да. Бул дагы чоң жоопкерчилик, чоң түйшүк. Келечегиңге көмөргө ийгилик алтындарымдар. Ийгилик бар болгула, аман болгула. Ар дайым студияңарга кабагын ачкан, канатын жаскан мыкты улуу чыгармачыл гана эмес, башка эл өзүңүз тапкан, өзүңүзгө жаккан мыкты инсандар келе берсин. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Биздин негизги бирден бир максатыбыз сизди мыкты, элге үлгү боло турган таланттарды бир эфир аркылуу тарыхта калтыруу. Ишиңизге ийгилик, убакыт бөлүп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Достор, ушу менен эфир аягына чыкты. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар. Жакшы, жаман пикирлерди жазыңыздар. Баарын кабыл алабыз. Ассаламу алейкум. Сөзсүз түрдө. Арба, бар бол. Сизге да рахмат. Рахмат алтындарым.